биринчи күндөн чакырыш башталды. Бүгүн ант берүү азен болот. Будан кийин регламент боюнча биз жогорку кеңештин спикерин шайлайбыз. Андан кийин спикер шайлагандан кийин орун басарларын, анан комитеттерин жетекчилерин шайлайбыз. Сиз кайсы комитетке киресиз? Азыр белгисиз, азыр комитеттерин дагы жаңы регламент боюнча кичине кыскарат деп атат. Аны биз азыр жыйында чечебиз. Андан мен өзүм баягы иштеген бюджет жана финанс комитетине барам. Негизи бул чакырылышта сиз эме жаңы бир программаларды, жаңы бир демилгелерди ойлоп эме кылдыңызбы ишке ашырайын деп партия менен бирликте? Мен алтын чакырылышта аягына чыкпай калган мыйзамдарым бар. Бул мыйзам силерге белгилүү. Жоголуп кетип жаткан жапайы жаныбарларды атууга тыюу салуу мыйзамдарды көтөрүп чыгам. Андан башка экология жана экономикага байланыштуу көптөгөн мыйзамдар менин азыркы даярдап турат. Ошолорду чет чакырылышта көтөрүп чыгам. Кайсы комитеттер жиберилиши мүмкүн? Азыр сүйлөшүү болуп атат. Азыркы мезгил буга чейин бизде 9 комитет болгон. Азыр 6-7 деп сүйлөшүп жүрүп атат. Менин оюмча өтө көп кыскартууга кереги жок. Менин оюм боюнча 7 комитет калса туура болот. Бул деген жогорку кеңеште мыйзам чыгаруу орган. Ошондуктан муну мыйзам чыгаруу органда биз кыскартуу эмес, тескерисинче бул адистерди тартып келип, мыйзамдарды быштап чыгарганга сөз комитет иштеш керек. Кайсы ошо комитеттер жиберилиши мүмкүн өзү эгерде 2 комитет? Мен азыр так айта албайм. Азыр сүйлөшүү жүрүп жатат. Ыйгарым укуктарыңыздар да кыскарды да, мурунку алтын чакырылышка караганда жаңы конституция негизинде. Ыйгарым укуктары туура көбү кыскарды. Андан тышкары кошулган да укуктар бар. Спикер ким болушу мүмкүн? Спикерди азыр бизге так маалымат жок. Каалаган депутат өзлөрүнүн кандидатурасын кое алат.